Бияқты бою, таткай. Талас шаарынын тургуну Саламат Мусурапова үй тибиндеги ушул бала бакчаны ачты. 3 балалуу эненин кыялын орундатууга мамлекет колдоо көрсөткөн. Ишкер айым бакчаны келечек деп атап 14 күндөн бери бөбөктөрдү кабыл алууда. Балдардын ыңгайлуу шартта болушу үчүн үйдүн ичин бала бакчага окшотуп, кооз кылып жасаган. Эң негизги колдоо мамлекет тараптан ошол 72 сааттык акселерациялык окуу жайдан өттүк. Андан кийин бизди гранттык программага катыштым эле. ОБСН колдоосу жана ЖИА ишкерликти колдоо борборунан Талас шаарындагы ошол уюмдардын жардамы менен ачылып калды. Списокко турган балдарды кабыл алып баштадык. Кыргыз тилинде сабактар өтүлөт жана орус тили, анан англис тилинен кичине баланын түшүнүгүндө түшүнүктөр болот. Карманыбыздын үй шартындагы бакчасы 15 балага гана лайыкталган. Аларга 2 тарбиячы кам көрөт. Бөбөктөр ойноп эс алышат, билим алышат, укташат, тамактанышат. Кыскасы кадимки эле бакчадай. Болгону мында балдардын өз эрки менен болуусуна мүмкүнчүлүк берилген. 2 тарбиячы, анан 15 бала. Бул жакшы көңүл бурулат. Негизи 3 маал тамак деп айтабыз, негизги менюда, бирок бизде баягы үй сыяктуу эле басып туруп бала жегенге биз коюп коебуз да. Бала каалаган учурда дагы, мисалы блинчиктерди коюп коебуз, ошолорду басып туруп бала каалаганда жей берет. Сокторду коюп коебуз, бала суусаганда өзү алып иче берет. Ысык тамак сөзсүз берилет. Бүгүнкү күнү кошпогондо былтыр облус борборунда жалпы 8 үй тибиндеги бакча ачылган. Колдоо иретинде мамлекет тарабынан 25 ишкер атайын окутуудан өткөрүлүп, сертификаттарга ээ болгон. Бала бакча ачууну каалагандар азыр да көп. Болгону алардын иш баштоосуна арзан пайыздагы насыя керек болууда. Булар биринчи этапты басып аткан, жаңыдан иш баштап аткан айымдар да. Ушу жеңилдетилген насыя алуу проблема болууда. Экинчиден документтер жана иш кагаздарын бүтүрүүдө дагы бир топ кыйынчылыктар пайда болууда. Бирок бул кыйынчылыктарды жоюу максатында биз биргеликте иш жүргүзүп атабыз. Өкүлчүлүктүн залдарында бир канча жолу отурумдарды өткөргөнбүз. Эми жакында дагы ушул банктын тийиштүү кызматкерлери менен жекишкерлерди жолугушуу уюштуруп берели деген планыбыз бар. Жергиликтүү бийликтин маалыматы боюнча Талас шаарында бала бакча дагы деле жетишсиз. Белгилей кетсек, 2024 жылы бөбөктөр үчүн облуста 15 жаңы бала бакча ачылган. Анын жарымынан көбү үй шартында иштейт. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.